Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде ачык микрофон түз берүүсү. Аны мен Чолпон Бердикулова алып барам. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө биз аймакта өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн шарттар жетиштүүбү деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Негизи улуттук статистиканын маалыматына таянсак, жыл сайын майыптуулугу бар балдардын саны тилекке каршы өсүп жатат экен. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдардын саны өлкөдө 33 миңден ашык. Акыркы жылдары өлкөдө ошо орто эсеп менен жыл сайын дээрлик 4 миң балага биринчи жолу ушул майыптуулук статусу ыйгарылып жатат. Ал эми Баткен облусунда 250 миңдей 18 жашка чейинки балдар болсо, алардын 2800дөйү ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп жатат. Биз алдыда ушул өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн биздин аймакта шарттар кандай, аларды калыптандыруу аракеттери, ден соолугун чыңдоо аракеттери жөнүндө сөз кылуу үчүн студиябызга атайын конокту чакырганбыз. Жайкал Шайдуллаева эжеке биздин студияга келип отурат. Ал Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо башкармалыгынын социалдык кызмат көрсөтүү бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Белгилей кетсем, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз ЮНИСЕФтин колдоосу менен балдардын жана аялдардын коопсуздугун, ошондой эле бакылатчылыгын камсыз кылуу долбоорунун алкагында даярдалууда. Эже, айтсаңыз, ошо жогоруда белгиленгендей, өлкөдө ушу жыл сайын майыптуулугу бар балдардын саны өсүп атат экен да. Анан биздин Баткенде абал кандай? Биздин Баткенде ушул майыптуулугу бар боюнча 4415 адам бар. Мунун ичинен биздин башкармалыкта 1613 майыптуулугу барлар бар. Мунун ичинен 18 жашка чейинки балдар 719 болот. Андан тышкары ДСП балдары 85. Түзөт ошондой. Биздин аймакта ошо өсүү байкалабы? Ошол азыркы былтыркы жылдарга салыштырмалуу 1-2-3 жылда ушул майыптуулугу бар балдардын өсүшү көбөйүп жатат да бизде. Эгедир өсүп баратат. Бул ошо сиздер мекеме тейлеген Баткен району жана шаарынын аймагында? Баткен шаар менен ошол Баткен районунун аймагындагы өсүү бар да бизде. Мисалы үчүн сиздер ошо адис катары изилдөөлөрдү, мониторингтерди жүргүзсөңүздөр керек да, ушул майып балдардын санынын өсүүсүнө эмне себептер болуп атат? Бул майып балдардын санынын өсүшүнө мен биринчиден ушул технологиянын өсүшүн ойлойм. Себеби ар бир үйдө бирден телефон бар, ар бир үйдө компьютер бар. Мурда биздин ата-энелерибиз илгери ушул телевизор сайсак дагы бул телевизордон жаман энергия чыгат деп үйгө балдарды отургузбай көчөгө ойнотуп жүрчү. Азыркы балдар саардан кечке телефондо отурат. Биринчиден, экинчиден ушул энелер өздөрү ушул телефондон чыгышпайт, кыймыл жок. Анан ушул жеген ичкен тамактарыбыз дагы натуральный болбой калды. Ошолордун себептеринен деп ойлойм. Анан кыймылдын аздыгынан деп ойлойм көбүнчө. Ушул кыймыл аз болгондукка байланыштуу майыптуулугу бар балдар көп төрөлүп алса керек. Себеби кыймылдаган адамда кан айлануу көп болот дагы, оору азыраак болот. Анан тамакка табитам көбүрөөк болот да, баягы кан айланып адам иш кылса тамакка табиту көп болот. Ошентип эле анан телефонду үйдө кармап отуруп алсак, биздин энелер көбүнчө кыймыл аз болуп атат. Ошо кыймылдын аздыгынан майыптуулугу бар балдар көбүрөөк төрөлүп атабы деп ойлойм да. Анан ушул балдардын майыптыгынын көбөйүшүнө адистер баягы ошол оорусун аныктоо жана диагностика коюунун мындай улам жакшырып атканын да айтышат да. Ошого кошуласызбы? Мен ага кошулам. Себеби мурда ушундай балдарды мисалы азыр кичине эле ооруп калса больницага апарабыз. Анан больницадан мурдагыдай эмес, технологиялар өнүккөн, аларды башын томографияга тартат, мисалы рентген, УЗИлер чыкты. Ошондон байкалат да. Ошондо ооруну көбүрөөк таап, ошо медицинанын өнүккөнүн дагы ойлойм. Демек, мындай ата-энелердин ушул балдарга болгон мындай эмеси кандай десем, мурдагыдай эле кайдыгер эмес, улам. Анан ушул майыптуулугун аныктоо иштери кандай жүрөт негизи? Бул боюнча атайын комиссия иштейт болуш керек. Анан аларга статус кандай ыйгарылат? Мында азыр майыптуулук боюнча аныктоо үчүн биринчиден булар врачка кайрылат. Ошол врачтар булардын диагнозун коюп, эме кылып берет. Андан кийин эгерде өтө оор болсо, анан комиссияга сунушталат. Анан комиссияда ошо мисектин негизинде булар группага чыгат.
Ар бир бала өз Ар бир ден бала соолугунун абалына жараша ошого эме группага чыгышат. биринчи, экинчи, үчүнчү топтогулар Жок, эми бул 18 жашка чейин Андай эле болбойбу? бирдей эле болот. Группа берилбейт. Анан 18 жаштан ашкандан кийин оорусуна жараша группа берилет. Аларга жана мамлекет тарабынан жөлөк пул берилет да балдарга. Бул Ал кандай болот? Мисалы үчүн ошо Кыргызстандагы жашоо минимумун эске алганда бул жетиштүү эле болуп жатат деп айтсак болобу? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөк пулдарды төлөө жөнүндөгү мыйзамы 28-июлдагы 2017-жылдагы 163 сандуу мыйзамдын негизинде буларга социалдык жөлөк пул төлөнүп турат. 18 жашка чейинки балдарга азыр бизде 8800 төлөнөт. Андан кийин бала чагынан баштап инвалидтер бар, аларга эме төлөнөт. 8800 төлөт биринчи группадагыларга, ал эми экинчи группадагыларына 7000ден, үчүнчү группага 6050 сомдон төлөнөт. Андан тышкары дагы жалпы оорулар бар биздин эмеде, ошол 3 эмеде бөлүнөт. 18 жашка чейин, анан ДСП, анан кийин ошол бала чагынан баштап инвалидтер, анан кийин эмелер жалпы оорулар боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендерде бөлүнөт. Ошол жалпы оору боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендер азыр ошол 1-июндан баштап мына ошол өткөн жылдан 6050 сом болгон биринчи группалардыкы, экинчи группадыкы 3300 болгон. Ал эми экинчи группадыкы 300 болгон, үчүнчү группадыкы 2200 болгон. Андан тышкары мына бул кечээ чек ара боюнча статус алгандардыкы биринчи группаныкы 7150 сом болгон, экинчи группаныкы болсо 3900 болгон. Ал эми үчүнчү группаныкы 2600 болгон. Жакшы. Анан ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын карап үйдө олтурган аялдар да жок эмес да. Мисалы үчүн алар ушул ишке жарамдуу курагын үйдө бала карап өткөрүп атышат да. Анан алардын келечекте жанакы пенсияга чыгуу жагы кандай болот? Аларга мамлекет тарабынан ошо балдар сыяктуу эле ошо жөлөк пул чегерилген болчу да. Ошол жөнүндө да маалымат берсеңиз. Биздин ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 23-ноябрдагы 2018-жылдагы 556 токтомунун негизинде ошол ассистент пул деп коет. Баягы кароого муктаж болгон балдарды кароо үчүн ата-энелерине кадимкидей иштеген катары эме айлык акы төлөнөт. 6268 сомдон. Муну биз ассистент пул деп коет. Ошонун негизинде буларга пенсияга чыкса болот. Азыр булар патент төлөнөт буга, соцфондго которулат. Ушул бул эми бул ата-эне бош адам эмес, бул иштеп аткан адам катары болуп эсептелет да бизде. Ошол баланы карап иштеп атат да. Ошон үчүн алардын эмеси пенсияга чыкканга болот. Айлык акылары которулуп турат. Патенттери. Ошо сиздин аймакта канча апа бар ушундай? Бизде азыр 176 апа бар, 176 адам ассистент. Балдарын карап үйдө отуруп ошол кызмат акы алышат. Анан ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун чыңдоо үчүн биздин аймакта шарттар кандай? Калыптандыруу борборлору ишмердүүлүгүн жүргүзүп атабы? Канча борбор бар? Негизи эле муктаждыгыбыз кандай бул жаатта? Бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыптандыруу үчүн азыр бизде Нур калыптандыруу борбору бар. А жерде 28 бала бар. Аларды ошол жерде калыптандыруу борборунда өзүнүн логопеди бар, усталыкка үйрөтчү агайлар бар, окутушат, ошол жерден үйрөтүшөт бар жогун. Андан тышкары Аружан фонду бар. Андан тышкары ушул бизде Самаркандикте бала бакчабыз бар. Атайын специальный бала бакча деп коет. Ага 12 жашка чейинки балдар бар. Андан тышкары 15 бала бар ошондой. Андан тышкары дагы 6 чоңдор бар. Убагы менен бир айда бир барып эметип турчу балдарыбыз бар. Жетиштүүбү же дагы эле муктаждык барбы? Бул муктаждык бар. Себеби азыр мурдага караганда биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз көбөйүп аткандыгына байланыштуу
дагы ушундай реабилитационный центрлерди кылса болот эле. Себеби мына берде аз эле балдар барат мисалы да. Эми мүмкүнчүлүк болсо ушундайларды көбүрөөк кылып, балдарды көбүрөөк коомго аралаштырып, ошол балдар боюнга сабактарды өтүп, ошолорду мындай коомго аралаштырса жакшы болмок дейм да. Жетишсиз бизде азыр. Демек алардын ден соолугун чыңдап, кадимки балдар сыяктуу балдардын катарына кошуп, ушундай жаатта бизде аймакта адистер, ушундай медицинадагы шарттар кандай же? Бизде азыр ушул боюнча адистер жок. Чындап айтсак, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштегенге бизде адистер жок, баштышты жок, логопедибиз жок, массажисттерибиз жок, психологдорубуз жок. Ошого адистерди да даярдаса жакшы болмок. Анан ошол балдардын мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ошондой камкор реабилитационный центр куруп берсе жакшы болмок деп ойлойм. Анан ушул көйгөйдү чечүү үчүн кандай мындай аракеттерди көрдүңүздөр да, бир сунуштарды бердиңиздер дегендей? Сунуш болуп атат, анан кийин жер беребиз деген өткөндө ошол мэрия тараптан ошол Аружандын зданиясын алышты. Дагы караштырып беребиз деп атышат. Анан ушул анда мүмкүнчүлүгү чектелген баласы бар үй бүлөлөр муктаждыктарын кантип чечип атышат анда? Же башка аймактарга, башка облустарга барышабы? Ошол эле адистер жетишпесе, логопед, массажисттер жетишпейт дейсиз? Жок, азыр бизде эме кылып атышат. Алар көбүнчө ушул Баткен Ошко барат, Ошто дарылангандарыбыз бар, Бишкекте бар, ошол жака алып барып көрсөтүп келишет. Бирок негизинен бизге дагы ачып берсе жакшы болмок. Ошондой врачтары келип, кадимкидей саламаттык сактоо борборунан жөнөтүп, же өзүбүздүн кыздар окуса жакшы болмок. Себеби ушул айыл жергесинде өзүбүздүн шаарыбыздагы өзүбүздүн балдар кыздары барып окуп келип, ошол иштерди алып барса жакшы болот деген ойдомун да. Демек бул багытта кадр маселеси, адистердин жетишпестиги орчундуу көйгөй экен да. Анан ушул балдарды калыптандырууда, ден соолугун чыңдоодо мамлекет тарабынан кандай колдоолор бар да? Мисалы үчүн башка аймактарда жанагы баягы майыптуулугу бар чоң адамдарга сиздер эс алуу борборлоруна жолдомолорду берип турасыздарбы? Балдарга да берилеби ушундай нерселер? Бул эме чоңдорго биз мисалы 5 жылдан бери санаториялык путевкаларды берип турушат. Эгер арыз менен кайрылса, алар ала алышат. Анан эми манагы майыптуулугу бар балдарга врачтар тарабынан жолдомо берилет. Ошол врачтар тарабынан жолдомо берилип, санаторияларга барып көрсөтсө болот. Акысыз болобу бул нерсе? Акысыз. Ал канча убакта берилет? Же баланын оорусуна карата берилет. Аны зарыл болсо, анан кийин жөнөтүлөт. Андай санатория бизде ушу Аксу санаториясы бар. Бул Ысык Көл облусунда. Ошол жака бизден алып жөнөтсө болот. Барат да биздин Баткен облусунан. Анан ушул социалдык сос адистер деп коет, социалдык кызматкерлер бар сиздердин мекемеде. Биздин ушул Баткен район шаарынын аймагында канча сос адисибиз бар? Алар ушул мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө кандай колдоолорду көрсөтө алышат? Бизде социалдык кызматкерлер атайын 14 социалдык кызматкер, шаар боюнча 2 анан райондо 12. Ошолор мына мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 40 бала бар. 40тасына ошентип барып жардам көрсөтүп турушат. Андан тышкары буларда жашы боюнча ар бир соц кызматкерге 10 адам бекитилип берилген. Ошолорго жардам көрсөтүп турушат. Мисалы барып үйлөрүн жийип берет, продуктыларын апарып берет, анан анча-мынчаларын киринте турган болсо киринтишет, ошентип кароого алганда. Ошентип ошол мүмкүнчүлүгү чектелгенден 40 бала бар да. Демек ошо үй шартында мисалы жана айтып өттүңүз ассистенти карап олтурса, ага дагы кошумча жардам беришет экен да. Анан ушул майыптуулугу бар балдар жанакы мамлекет тарабынан жөлөк пул алат дедиңиз жогоруда. Ушул жөлөк пулдан сырткары дагы кандай колдоолор болуп атат? Бул балдарга
ЮНИСЕФ тарабынан, Кызыл Ай коомунан, оондордон, башка МПОлордон келген жардамдарды ушул айыл өкмөттүн адистери тарабынан жана мэриянын тарабынан жардам берилип турат. Бейөкмөт уюмдар тарабынан. Андан тышкары ошол 3-декабрь майыптардын күнүнө карата, 1-июнь балдардын күнүнө карата дагы ошол белек бекчектер берилип турат. Даталуу күндөрдө. Жергиликтүү бийликтен дагы колдоолор барбы? Ооба, жергиликтүү бийликтен дагы колдоо бар. Мисалы, мына майыптуулугу бар балдарда бизде Кара Булак айыл өкмөтүн алсак деле, ар бир балага ай сайын 500 сомдон берип турат. Жакшы. Жакшы. Анан ушул мисалы үчүн республикада өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн жанагы биз айткан калыптандыруу борборлору, ушундай мекемелерде, жалпы билим берүүчү мекемелерде окуган балдардын саны эсептеп келгенде ушу жалпы майып балдардын 10% гана түзөт экен да. Ошондо биздин аймакта дагы өтө эле аз экен да, демек 10%га деле жетпейби ошондо? Бизде андай балдар аз эле, окууга барбай калган балдар аз эле. Көпчүлүгү үйдө эле. Көпчүлүгү өтө эле муктаж болгондордун мугалимдер үйүнө барып окутушат. Атайын бекитилген мугалимдер бар, алар барып үйлөрүндө окутуп атышат. Бул ошол орто мектептердин эле мугалимдери болобу ошондо? Ооба. Билим берүүнүн ошол кайсы айылда бар болсо, ошол айылдагы мугалимдер бар, балдарга кадимкидей сабак өтүп келет. Жакшы, рахмат эже, маалыматтарыңыз үчүн. Ошо көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон берейин. Ошол өзгөчө муктаждыктагы балдар жөнүндө же алардын үй бүлөлөрүнө же жаш ата-энелерге ошол майыптуулугу бар балдар жөнүндө айта турган кеп кеңештериңиз болсо айтсаңыз. Ушул өзгөчө муктаждыгы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз көбөйгөндүгүнө байланыштуу мен ата-энелерге кайрылып кетет элем. Ошол өздөрүнүн ден соолугун чыңдаса, биринчиден, ошол көбүнчө ушул бала түйүлгөн малдагы боюнда бар энелерге кайрылат элем, жаштарга кайрылат элем. Ошол таза абага көбүрөөк чыгып басып, тамактануусун жакшыртып, ошо баланын ден соолугуна камкордук көрсө дейт элем. Мен кайрылып кетем. Анан мындан ары дагы баардыгыңыздарга, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар апаларга айтып кетем, сиздердин сабырыңыздарга мен таазим кылам. Ошол балдардын түйшүгүн тартып жүрөсүздөр, сиздерге рахмат айтат элем. Ошол мындан ары мындай балдар төрөлбөсүн Кудайдан тилейт элем. Ар бир бала ден соолугу менен төрөлсө жакшы болот эле. Ошон үчүн ата-энелер кичине ден соолугуңуздарга карап, ошо баланы мындай дени сак төрөгөнгө алып келгенге аракет кылыңыздар. Мен сиздерден суранып кетерим ошол эле. Өзгөчө жаш үй бүлөлөр. Рахмат эже, маегиңиз үчүн, маалыматыңыз жана кеп кеңештериңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, ачык микрофон түз берүүсүндө биз бүгүн аймакта өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн шарттар жетиштүүбү деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Студиябызда бүгүн конокто Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо башкармалыгынын социалдык кызмат көрсөтүү бөлүм башчысы Жайкал Шайдуллаева эжеке болду. Белгилеп кетсем, бүгүнкү көрсөтүүбүз ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашып жаткан балдардын жана аялдардын бакубатчылыгын, ошондой эле коопсуздугун камсыз кылуу долбоорунун алкагында даярдалды. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.